Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, бир туугандар, амансыздарбы? Аллах баарыңыздардан разы болгон болсун, туугандарым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен сиздер менен сыймыктанам, чынында баарыңыздар менен. Биздин канал өтө активный, көптөгөн нерселерди кылып келип атабыз. Мына Кудай кааласа, эл менен элмин дегендей сиздер бар экен, биз бар. Кудай кааласа, мына буга чейин өтө көптөгөн мекендештерге жардам колун сунуп ушул каналдан көптөгөн бир туугандар дарыланып жүрүшөт. Мисалы дарыланып келип басып жүргөндөр бар. Кудай кааласа бардыгына отчетун берем. Жүгүрүп кетсин. Мен айттым эле го, видеолордо жүгүрүп кеткен тартып берем деп. Бул видео ошол кечээки эже боюнча, боюнда бар эже боюнча. Ал эжени 4 айлык боюнда болгондо ошол жолдош таштап кеткен. Кыргызстанда үй бүлөсү бар экендигин айтпай, бул жерде кадимкиде үйлөнүшкөн экен. Бардыгын мен тактадым деп кечеги видеодан айтканмын. Кыскасы, ал эже өзү суранды. Баланын атасын айтпай эле кой, кийин эми талашып жүрүшпөсүн деген ойдо. Бул эже негизи балага аябай сак экен, бала сак деп кое элек. Ошондой, Кудай кааласа, жалпы сумма канча болду, мен азыр дагы тактабыраак айтып коеюнчу. 181.850, короче, бир 185.000 рубльге чейин топтолду окшойт. Бул отчетту бир 15 мүнөт мурда бердиле. Алла разы болсун, 1000 рубльден, 500 рубльден полный крупный которупсуздар. Аллах баарыңыздарга разы болгон болсун. Сиздердин кылган ихсаныңыздар точкасына чейин жетип келди. Өздөрүнүн картасына түшүп барды. Мен 1 тыйын копейкасын аралашкан жокмун. Өздөрүнө карта аштырдым мен. Мен шектүүгө аралашып калбайын деп. Кудай кааласа, бул эжени видео чыккандан кийин эле эки эже талашып, мен жашайт деп алып кетиптир. Ал эжелерден Алла разы болгон болсун. Аты жөнүн айтпай эле коеюн. Мага ар дайым видеолор тарттырып жүрөт. Аялдардын кийим саткан бир эжебиз халат биле, балага памперс биле полный кийимдерин алып берди. 1 жашка чейинки кийимдерин алып бериптир. Эч кимге айтпай эле койду, аты жөнүн айтпайм. Аллах разы болгон болсун ал эженден дагы. Анан мен үйлөнөт элем, балдарыма кошуп бала кылып алайын, аял кылып алайын деген горяча агаларыбыздан дагы Аллах разы болгон болсун. Кечээки видео тартканга чейин эжеден дагы сурандым эле, эже турмушка чыгасызбы? Турмушка чыгабы экен деген дагы суроолор болот деп сурасам, эже турмушка чыкпайм, ушул болгон болсо болду деп айтты эле да. Ошого мен эженин карта номерлерин койдум. Көп адам ар кандай ой менен чалып башын оорутпасын деп комментариядан мен карта номерлерди өчүрүп койдум, туугандар. Кудай кааласа, бул эми 180-185 миң рубль где-то бир 3-4 айлыгына чейин жетип калат го дейм. Москвада наркы беркиде азыр алып кеткен эжебиз 40-ны чыгарып, анан башка жака жылабы же Кыргызстанга кетеби, пока что азырынча ойлоно элек. Ой эки жакта болуп атат бул эжени, ачыгын айтканда. Кыскасы, билбейм. Болгон иш болуптур. Аты жөнүн айтпай эле кой дегенден айтпадым, дагы бир жолу айтып коеюн. Мына ушундай жагдай. Тынч амандыкта жүрүңүздөр. Эгер бирөө жарым сиздерге үйлөнөм деген болсо, Кыргызстандан жучу жөнөтүп, же болбосо селфиге сүрөт өткөрчү Instagramга сактап коюңуздарчы, эже карындаштар, чтобы мындай кылып судан курук чыгып кетпесин эч ким. Үйлөнөм дегендер болсо, той кылып алыңыздар, же болбосо никеден өткүрүп ЗАГС менен жашаңыздар. Нени айтайын, мен үйлөнгөн бала эмесмин. Кыскасы, полный чараларын көрүп анан үйлөнүп жерге тийиш керек болуп атат. Азыркы заманда акыбал чатак, Москвада ошондой. Москва жашоосу деп ар ким каалагандай, өз билгендей жүрүшөт. Мына ушундай болуп атат. Москвада жүргөн агалар көп эле чалып мага даттанат. Мисалы, мен эми эчтерсени чечпесем дагы бир видеолорунда кыстартып айтып кой. Ошол кыздар жакшы жүрсүн деп айтат, көп эле, ачыгын айтайын. Анан жакшы жүргөн менин эже карындаштарым көп, мисалы иштен ишке шашкан, анан оюн күлкү кылып көрүнгөн жактара жүргөн кыз эжелерибиз дагы көп. Жаманы дагы бар, жакшысы дагы бар да. Ошол жамандары бардыгын жаман кылып атат, бардыгынын кара көө кылып атат дегендей, бардыгына. Кыскасы, түшүндүңүздөр окшойт. Ишиңиздерге ийгилик, туугандар, дагы бир жолу. Барыңыздардан Аллах разы болгон болсун. Ихсандарыңыздар өз точкасына жетип барды, дагы бир жолу айтайын.
Каналда биринчи жолу болуп аткан болсоңуздар, каналыма катталыңыздар. Кыргызбай буйруса элдин кызматына боло бермекчи туугандар. Элдин кызматында үчүн мен ушул каналды иштетип атам. Кимдир бирөөдө кирди чыкты маселелер болуп калса, издеп аткандар болгон болсо, ишеничтүү адамдарды мен силерге сунуштаймын. Сүйүн агам кирди чыктыга дакан айдашат, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан баздан текшерип берет. Анан топтолук калган жүктөр болгон болсо, Лейлектен баштап Ысык көлгө чейин полный областтарга алып барып беришет. Ишеничтүү адамдардын номерлерин жүк деп сахан этип койдум. Нарагына кирди чыктыга сүйүн кирди чыкты деп жазып койгом. Рахмат туугандарым. Биримдикте ар дайым ынтымактыкта жүрө берелик. Жакшы жагыбыздан көбүрөөк чыгайлык эми. Ушул 1-2 ызычуу болбосо так кыргыздар жакшы эле жүрөбүз Москвада.